Koçkor rayonunun бийлик башчыларынын жогору жакталарына билдиргендерине ылайык, Бишкек Нарын Торгарт жолунун Кара суу участкасындагы жаңы базардын курулушу күз айларында аякталмак. Арийне, бүгүнкүгө дейин ага бөлүнгөн Ормонхан айыл аймагындагы 13 гектар жерде азын-оолак иштер жасалганы болбосо, көзгө көрүнөрлүк эч нерсеси байкалбайт. Ал эми жергиликтүүлөрдүн айтымдарында ушул объектке делинген 130 миллион 40 миң сом эч ага топтолгон. Ошондо септик кирмек, суу кирмек, электричество бүт даяр болмокта. Эми ошонун баары тең жок. Контейнерди алып келип түшүргөм. 189 миң сом менен алып келип түшүрдүм. Эми мен да иштетишим керекпи? Эмне кылышым керек эми? Тиги түшүрүп койсом эми кое алган жокмун азыр мынакей. Нааразычылык ушуну менен аяктап калбай, көпчүлүк мындагы жер участкаларын сатууда калыстык сатылган эмес деп эсептешет. Анткени аукционду өткөрүүчүндөгү жободо мыйзамдуу чектөөлөр киргизилбеген. Мындай жагдай чөнтөгү калымдардын артыкчылык кылуусун шарттап, алар дароо эле 20га жакын орундарга ээ болушкан. Буга баардан мурда эски базарда коомдук тамактанууну илектешкен социалдык жактан колдоого муктаж топтогулар кападар. Бир эле киши деген 20 месте алып алыптыр деп ошо кагазды көтөрүп жүрүшөт да. Байлар эле деген оокат кылып бизге окшогон карапайым эле эмне отура бериш керекпи? Жерди сатып ала албайбыз, сатып албайбыз дагы, контейнердагы ала албайбыз. Алып неметкенге шартыбыз жок. Биз жумасына бир эле жолу чыгабыз, 4 эле саат соода кылабыз. Курулуп бүтө элегенде эле жогорудагы чыр-чатак, талаш тартыш менен коштулган базарды түптөө жана реттештирүү жалгыз Ормонхан айыл өкмөтүнө милдеттендирилгенденби, айрым маселелеринде түшүнбөстүктөрү жетиштүүдөй. Ушуга карабай, чоң өрөөндүн мыдыр эткенине чейин жооптуу райондук мамлекеттик администрациялардын төө көрдүңбү жок, бээ көрдүңбү жок маанайында түзүлгөн кыйын кырдаалды жакын арада жеңилдетишер эмес. Аукционго жарыялаганбыз, август айында жарыялаганбыз. Жалпы 281 контейнер коюлмак. Бир эле киши 20 участканы алып. Ушул канчалык деңгээлде чындап? Эми аукционго катышуучу кишилердин өзүнүн аны чектөө кое албайт экенбиз. Катышкандар, каалагандар катышып жеңип ала берет экен. Ошол жободо чектөө коюлбай калды. Чектөө коюлбайт, негизи жободо аукционду каалагандай өтсө болот. Сөздүн ачыгын айтканда, Нарын облусундагы дээрлик бардык ири базарларда баш аламандык өкүм сүргөн. Азырынча аларды ретке келтирүү жаатында чечкиндүү аракеттер жок десе, башкалардан көз жумганда да өрттөн сактануу эрежелеринин таптакыр көңүл сыртында калганы кооптондурат. Эске салсак, мына ушундай кайдыгерликтен 10 жыл мурун Нарын шаарынын чок ортосундагысы жарым жаркыла күйүп, сапырылган гүлгө айланган. Бирок ири өлчөмдөгү каржылык жана материалдык зыяндарга алып келген ушул кейиштүү окуя тез эле унутулган өңдүү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.